көргенде эне кеңен жан шығар. Атаңдың көріне қорған шаңды қараса. Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр. Кайрадан сиздердин назарыңыздарга башканы коюп Манастайт теледолбоорубуздун кезектеги чыгарылышын тартуулайбыз. Бүгүнкү чыгарылышыбызда биз өткөндө берген ушу Манас эпосунун 1000 жылдыгын белгилөөнүн 25 жылдыгына арналган телеберүү. Бүгүнкү берүүбүздагы ошол Манас эпосунун 1000 жылдыгын белгилөө боюнча дирекциянын кызматкери Памирбек Шоморович Казыбаев агайды чакырганбыз. Куш келипсиз агай биздин студиябызга. Менин билишимде сиз ошол Манас дирекциясында баягы биринчи күндөн акыркы жабылганына чейин эмгектенгенсиз. Анан бир топ иштерди жасагансыз. Ошол дирекциянын ачылышынан алдында мына 1992 жылдын 26 июнунда ошол убактагы президентибиз Акаевдин указы жарык көргөн. Ошол указда бир нече пункт болуп, 8 пункттан турса керек эле. Анан ошонун негизинде 95-жылы Манастын 1000 жылдыгын белгилөө. Анан экинчи пункту менен ошол улуттук Манас эпосунун 1000 жылдыгына даярдык көрүү боюнча дирекция түзүү маселеси каралган экен. Анан үчүнчү маселе болуп ЮНЕСКОга ушул Манастын 1000 жылдыгы боюнча кат жолдоп, ошону белгилөө боюнча сунуш киргизүү маселеси каралган. Анан Таластагы Манастын күмбөзү тарыхый этнографиялык комплексин куруу, ошондой эле Бишкектин жакка белинде Манас айылы этнографиялык комплексин куруу маселелери каралган. Анан бюджеттен баягы акча кароо, дагы башка маселелер болгон, уюштуруу маселелери боюнча. Анан 93-жылы ушул Манас дирекциясы уюшулганда, Анан эми айтып берсеңиз, ошол дирекцияга кимдер кирген, кандай болгон, ишти эмнеден баштагансыздар? Эми биринчиден баягы 1000 жылдык өзүнчө чоң окуя болду да. Бирок ошо 1000 жылдыкты кантип өткөрүш керек? Себеби ал дароо эле ошол 93-95 эмес, тарыхтан билесиңер деп, 40-жылдарда андай энди болуп, жылып отуруп. Анан мен жана айтпадымбы, Түкө менен дагы Түгөлбай Сатыкбек менен интервью болгондо айттык да. Анан ал киши да айтты, мен дагы Чикеге айттым дейт, бул 1000 жылдык деген шарттуу эле, бул деген 1000 жылдан да көп дагы депчи. Анан Чике айтты дейт, эми Түкө албетте бул 1000 жылдык шарттуу эле. Эми бирок ушундай ыңгай келип турганда мындай өткөрөлүү, анан ошо эгемендик деп мындай эркиндикке келдик. Анан ошо биздин бир мындай эл аралык деңгээлде бет ачарыбыз, баягы рух дүйнөбүздүн туу чокусу ушу Манас эпосу болуп турат. Манас эпосу аркылуу баягы жалпы элдик чыгармачылык, элдин каада салты, оюну ушунун баары болот. Анан биз эми 1000 жылдыкты баягы тушоо көзөр кылып койсок, анан бизден кийинки муундар дагы иликтеп, дагы тактап, анан ошо Манастын 5000 жылдыгыбы, канча жылдыгы ал келечектин иши болор. Ошон үчүн өткөрө берели дегендей кыл дейт да. Анан ошондо анан тиги бул жерде биздин баягы Манас таануучу окумуштуулар дагы да, алардын дагы баягы биринчиден ошо президентке сунуш жазып, ушундай 1000 жылдык боюнча деген Акматалиев баш болупчу, ошолордун баягы биринчи кеткен. Анан албетте жанагы мурдагы өзүң билгендей жанагы 50-жылдардагы ызы чуу талаш сатыш, 52-жылдагы ошо. Анан акырында жана 4 томдук китептин чыгышы менен баары бүтүп, анан согушка катышкан экен биздин аксакал Юнусалиев Болот Мураталиевич, ошол кишилер. Анан ошолордун баардыгынын эмгеги да, туурабы? Биз 90-жылы эгемендик чыкканда эне биз чыга калган жокпуз. Демек бул ошол тарыхтан эң биринчи элдин баягы мурасы. Анан ошону бизге жеткирген манасчылар, Мына биздеги мына мисалы мен залкар манасчылар көрбөй калдым. Мисалы мен Саякбай аксакал каза болгондо биз Германияда кызматта жүрүп калдык. Сагынбай аксакал болсо мурда эле кеткен. Анан биз көргөнүбүз мына өзүң да билесиң, мына Шабаевсип, Каба Атабеков, ошолор, анан башкалар да. Буркаш Мамбеталиев, Сапарбек
Касманбетов аксакалдар, Назаркул дагы ушулар да. Аны ошондо эме болгон, мында деле ал убакта деле экономикалык кыйчалыш болуп турган экен. Себеби баягы союз ылдырап, анан эмне болот, кандай болот деп. Анан анда деле дароо эле ошо 95-жылы өтсүн анан өкмөттө дагы баягы уюштуруу комитети болгон да. Анан ошону айтышчы 97-жылга жылдырбайлыбы депчи. Анан ошентип олгу бирок айтышчы. Эми баягы дүйнөнүн тиреги болгон СССР кулап кетти. Анан биздин мамлекет жаңыдан болот, эми дагы кандай болот. Бирок ушул 95 деп чыккандан кийин ошо менен өткөрөлү деп туруп, анан жанагы ООНго кат жазылып, анан ООНдон 92-жылы чечими чыгып, ушундай баягы эл аралык деңгээлдеги Манастын 1000 жылдык өткөрүлсүн деген менен ушундай чыгып кетти. Ушундай болгон да. Себеби аны ойлоп койдум, качан эле болсо ушундай экономикалык жактан бир тоскоолдук болобу, же ошондой шарт жагдайбы, же Манастын жолу катуу, 47-жылда эле болот деп туруп, 1100 жылдык болбой калып, жана саясатташып кеткен да. Бирок ошол эми баягы эркиндик алгандан кийин эгемендик республика болгондон кийин баягы ошо Манастын 1000 жылдыгы чындыгында баягы биздин республиканын, кыргыз элинин биринчи мындай өзүнчө эгемен мамлекет болгондогу өзүнүн биринчи мындай саясий жана маданий иш чарасы бет ачар болду да. Өзү негизи бул албетте Манас эпосун алгач жазуу баягы Чохон Валихановдон, анан кийин Василий Радловдор жазып, кийин Совет бийлиги орногондо ошол татар Башкыртстандан келген Абдулкайым Мифтаков жазып, анан Клим Рахматуллин дегендер ошол Манаска кызыгып, анын баарынан кызыгы кыргыз эместер кызыгып да. Анан ушул эпостун залкарлыгын, эпостун бул дүйнөлүк бир эле кыргыз эмес, дүйнө элине кандайдыр бир таасири бар экенин белгилешип, ошо жазып алган. Анан чынында мына 22-жылдан 26-жылга чейин жанагы Ибраим Абдрахманов Сагынбай Орозбаковду ээрчип жүрүп, күндүр түндүр ошо жанында жүрүп, анан кийин Сагынбайдын Манасын жазып алып атат да. Ошондон келатат да. Анан өзүңүз билесиз, баягы биринчи жолу Манастын 1100 жылдыгын белгилейбиз дегенде репрессиялар башталып кетип, ошол убактагы кыргыздын мыкты инсандары болгон баягы алар кийин репрессия болду. Биринчи алгачкы муунда биздин Касым Тыныстанов, согушка чейинки Баял Исакеевдер, Жусуп Абдрахмановдор, Төрөкул Айтматовдордун баары репрессия болуп кетишти да. Анан кийин согуш башталып калды. Анан 47-жылга белгилейбиз дегенден кийин баягы тез аранын ичинде которуп Пинковский, Тарловский деген Липкиндер которгон Манастын чоң казатын Манас Великий поход деп чыгарып, ал жерде бир эле эпизод ошо чоң казатка барган эпизод болуп атат. Анан муну баягы Богданова, дагы Нуров деген дагы башка бир топ ошол мезгилдеги окумуштуулар карап көрүп, анан бул кыргыз эли кичинекей эле эл болсо, анан чоң Кытайга поход жасаганы, согушка аттанганы бул бир чети кандайдыр бир СССР менен Кытай мамлекетинин Сталин менен Мао Цзэдундун ортосуна бир жик салгандай эме калтырат деген маанайдагы макалалар көп чыгып кеткен да Союздун газеттеринечи. Анан ошол себептен 52-жылы мунун дагы бир эмеси Сталиндик сыйлыкка көрсөтүлүп ошол китеп 46-жылы. Анан жанагындай макалалар чыккандан кийин жылып калгандагы, анан 52-жылга чейин улам күчөп отуруп, анан кийин талаш тартыш болуп отуруп, анан Манасты таптакыр эле реакциялык чыгарма катары карашып, анан таптакыр баягы чыгарбай коюуга, тыюу салып коюуга чейин жеткен да. Анан ошол жерде Болот Юнусалиевдин, Түгөлбай Сыдыкбековдун, Кубанычбек Маликовдун, баягы биздин ошол эр жүрөк агаларыбыз десек болот да. Алардын Манастын элге керектигин айтып отуруп, анан баягы
Мухтар Ауезов деген казактын окумуштуусу, академиги, бул дагы баягы Кыргызстанга келип бир мезгилде Ысык көлдө жашап калган экен. Саякбай менен жакшы мамиледе болуп, Саякбайдын Манас айтканын угуп, ушунчалык бир өзүнчө эргип алган экен. Анан ал кишинин айтып, Манаска биз маселе коюшубуз керек. Манас Кыргызга керекпи же кереги жокпу деген маселени коюп туруп, анан кийин ошондо керек дегенге келгенде, жанагындай пан-исламисттик, пан-түркүстүк баягы элементтерди, мотивтерди алып салып туруп, анан кайрадан редакциядан өткөзүп чыгаруу маселеси каралган экен да, анан сактап калып атат да, мындайча айтканда Манасты. Анан сиз айтканыңыз туура, ошол 52-жылдагы конференциядан кийин баягы биргелештирген же болбосо топтоштурган дейбизби 4 томдук вариант жарык көргөн 58-жылдары. Биздин муун ошо кесип менен чоңойдук да. Чынында көп баягы кыргыз элине кеңири тараган Манастын варианты ошол топтоштурулган 4 томдук болду да. Баарыбыз ошо менен чоңойдук, ошол эпостун эмесин Сүрөттөрдү окумуш эле. Анан бул 1000 жылдык эпостун 1000 жылдыгына ошо 95-жылкыга Бириккен Улуттар Уюмунун сессиясында каралып, алар баягы 95-жылды 95-96 жыл белгиленет деп айтылганда, 95-жыл Манас жылы деп белгиленип атат да. Анан ошо дирекциядагы сиздер бир топ иштерди аткардыңыздар да. Чынында жанагы бүгүнкү күндө зыярат орду болуп калган Таластагы Манас Ордо тарыхый этнографиялык комплекси, чүйдөгү Бишкектеги Манас айылы да, Манас айылы бир мезгилде талкаланып кеткен да, каралбай калган, себеби мунун карай турган бир ээси жоктой болуп калган. А бүгүнкү күндө Манас айылы Бишкек эркин экономикалык аймагына бекитип койгондон бери кичине оңдоп түзөлүп, бузулган жерлерин, түшүп калган мураммарларын чаптап дегендей. Эми бул Манас айылынын долбоору дагы кечирип койсоң эме болчу, мындан да чоң болчу. Азыркы жана Ысык көл менен канасы дагы башка болуп бардым. Бирок барып келе баягы каражаттан улам жанагы эле таш доорундой болуп, таш менен токтолуп калбады. Анан ошон үчүн дагы көп мындай карама-каршылык болуп, экинчиден мындай ортодо ээси жок болуп калды, же Бишкек мэриясы албайт, же башкасы албайт, же министерство маданият министрлиги карай албайт да, ушинтип калган да. Анан жанагы Чокон Валихановду айтып кетпедимби? Анан бул жерде дароо мен ушу 1000 жылдыкта келген кээ бир чет өлкөлүк адистер менен жолугуп калдык, сүйлөштүк. Анан бул жерде мына ал вечеркада чыкты 2003-жылы. Көрсөтсөң жанагы гезитти. Ошол мына Чокон Валиханов келип жазып атат Манастычы. А кийин ошол канча жылдан кийин тиги ким келип Приори деген жанагы вечерка бул Герцен экен. Американец. Америкалчы. Ал келип эме кылып атат. Бул жерде мына ошо 1956-жылы казактын окумушчусу Чокон Валиханов келтирип жаздырган депчи. Ошентип таш эстелик коюп кетти. А кийин аны биздин өзүбүздүн туугандарыбыз эме кылып чыгып атпайбы, талкалап. Ал убакта баягы казак менен кыргыздын ортосунда жана жер талаш маселеси чыгып кетти го. Аны ошондой эме кылбадыбы. Ошондо сиз эле мына. Мына момундай жакшынакай кылып таш эстелик коюлганда, ошо Ден Приори деген америкалык өзүнүн эле баягы каалоосу менен келипчи. Аны же бирөө өкмөттөн жазган жок, же биз жазган жок. Ошо Манастын 1000 жылдыгын угуп эле, келип эле көрмандык кылып, өзү жапжаш эле жигит экен, 30-га келет. Мына келип туруп ошоларды өзүнүн каражаты менен ошол ташка чектирип, жаздырып коюп кеткен. Ошо мына мындан Чокон Валиханов Манастын улуу эпосун Манасты жаздырган депчи. А кийин мына 2000-жылдарда бул эстеликти талкалап таштады. Эми баягы Манас айтылгандай ошол күндөн ушул күн дегендей, ошо Приоринин койгон таш эстелиги талкаланып, ошол бойдон оңдолуп элек. Муну канча жолу биз Ысык көл бийлигине жаздык. Жакында эле мен биздин министрдин орун басары Иманалиев мырзага да бердим мына. Муну карап койгулачы, уят да. Казак келип жазып атса, америкалык келип эстелик коюп атса, анан кыргыздар аны талкалап атса, бу кандай?
Манастын арбагы деле, манасчылардын арбагы деле бизге ыраазы болбойт да ойлойм да ушуда. Өзү негизи бул баягы чет өлкөлүк мырзанын келип ошол Чокон Валихановдун жазганын ошол жерде баягы Кагазга түшүрүп биринчи. Назар Манасчыдан, Назар Болотуулунан жазган деп айтылып жүрөт. Анан Манаста Көкөтөйдүн ашын жазып алып, анан бул баягы Россияда эмеге алып баргандан кийин аны китеп кылып чыгарган. Мен билем тиги 60-жылдары Алматыда 5 томдугу Чокон Валихановдун чыккан. Ошол 5 томдуктун ичинде Көкөтөйдүн ашы деп киргени бар да. Анан ошо кыргыз бийлеринин, кыргыз аялдарын, балдарын Чокон өзү сүрөттө тарткан экен, Боронбайдын сүрөтүн тарткан. Кыргыздын этнографиясын, жашоо шартын баягы тарткан экен. Анан мынакей Памир мырза, сиз ошол дирекцияда иштеп турган мезгилде Ашым акенин баягы Теңири Манас деген китебине, могу китепке дагы редактор болгонсуз да. Анан бул китеп 50.000 тираж менен жарык көргөн. Негизи кара сөз түрүндөгү кыргыз тилиндеги эң бир сонун жазылган китеп катары билебиз бул китепти. Анан бул Токтогул сыйлыгына көрсөтүлүп, Токтогул сыйлыгына татыктуу болгон. Бирок Ашкенин бул китеби бүгүнкү күндө элге тарап кеткенби же дагы калгандары барбы? Бүгүнкү күндө мунун окурмандары жөнүндө дагы бир аз айтып берсеңиз. Канча убакта жазылган, канча убак сиз редакциялагансыз, ушул тууралуу айтып берсеңиз. Теңири Манас чынында бул Ашкенин дагы өзүнчө бир чоң казаты болду. Ашкенин жазуучу катары. Анан кээде айтып атпайбызбы, бул киши баягы 20 жылга жакын Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын которуп жүрүп, өзүнүн чыгармачылыгына кол тийбей калган депчи. Чынында ошондой деле болсо керек. Бирок канткен күндө дагы Ашкен Чыңгыз Айтматовго дагы, кыргыз элине дагы чоң кызмат кылды да. Туурабы? Эми чекебиз тиги орусча, кыргызча жазып, анан орусча которгончо канча убакыт өтүп кетет эле. Бул киши дароо эле орусча жазып, анан кийин кыргызчалатып аттык да. Анан мен так эле ойлойм да. Ашкенин Айтматовду которгон чыгармалары Чикемдин орусча жазгандары да албетте укмуштучу, бирок бул кыргызча, накта кыргызчалатканы ушу Ашкем да. Анан муну ойлойм да, салыштырып, Алык Осмон жана Жолборот Элесин кандай которду да. Баягы кайра иштеп чыктым, кайра жаздым дегендей эле Ашкеде эми Чикемге жердеш болгондон кийин, бир айылда болгондон кийин баягы замандаш болду, көргөн турмуштары бирдей да. Ал башка жагы, бирок негизи Ашкен өзүнүн чыгармачылык дараметинин күчтүүлүгү менен ушундай жанагындай китептери чыкты да. Анан акырында Чикемде айткан экен, мына жакында ошол менимче өздөрүнүн эскерүүлөрүндө бар да, 80-жылдарда, 85-80-жылдарга ушу Манасты бир башкача кылып эл арасына таратыш керек, кандай кылып. Анан тиги Кеңеш Субагай экөө жазган айтылат да. Анан кийин баягы окуп жүрдүк го, маданиятка чыгып атпады Манас деп. Экөөнүкү чыккан. Анан кийин бирок негедир токтолуп калды. Анан кийин Кеңеш агай өзү кесипке жазбадыбы. Мен карасам, меники мындай эми айтканда башкача болот экен. Эки жазуучу бир чыгарманы жазыш кыйын окшойт депчи. Анан көрсөм мен ойлойм, бу жерде дагы Кеңеш агай айкөлдүк кылган экен да. Себеби ар ким өзүнүн деңгээлин билет да. Анан ал деңгээлден башка дагы мындай элди ойлоп, маданиятты ойлоп, жерди ойлоп дегендейчи. Анан ошон үчүн жанагындай экөөбүз тең эле мындай чайналбай эле бир эле киши жазсын. Анан Ашкеге ак жол деп жазганы ошо жакшы болгон экен да. Анан кийин Ашкеде бирине бири мындай бирин бири карап калбай, ойлоп калбай эркин кетти да. Анан кийин мына бул жерде ошондой жазып атты. Ошон үчүн ушул китеп жаралды. Анан эми мында Ашкем айтып калчу эле. Бул киши мындай кайсы убакта жетиши билбейм да. Машинканы да басат, мындай кылат. Анан кээ бирөөдө мындай оңдоп соңдоп эле бул киши дароо эле машинкага басып, мындай көп болсо 1-2 эле оңдоп эметчи да. Анан кийин айткан, мына бул киши бул китепти бүттүк, Теңири Манастычы. Эми Семетей менен Сейзек калды депчи.
эми ал көп болсо экөө бири 15 басма табак болот деп, бери бир менимче 35 басма табак да. Экөө бири 15 басма табак болот. Экөөнү бир эле китеп кылып чыгарабыз буюрса депчи. Анан биринчи Теңир манас чыксын депчи. Ушундай менен тилек менен жүргөн. Анан бирок эми тилекке каршы мына 94-жылы 1-июнда каза болуп кетти. Анан мындай экен да тагдыры мына бүгүн мен редактор катары баягы кол койдурдум. Мына ашке мындай, тигиндей мындай. Кээ бир жерде баягы өйдөлдүй болот, талашса аташ. Китептин чыкканын өзү көрбөй калды. Көргөн жок. Анан кол коюп берди, макулмун терүүгө депчи. Мен ошол анан эртесинде таласка кетмек. Себеби жана Манас 1000 жылдыгына сценарий жазмак да. Анан барып ошо кайсы жерде болот, кандай болот, ошону көрүш керек деп ошо эртеси Манаска таласка жөнөп атканда анан ошондо каза болуп атпайбы. Ошо 1-июндачы. Менимче бул ошол мага бүгүн кол коюп берди. 2-3 күндөн кийин таласка кетмек, анан ошондон кийин каза болуп калды да, күтүүсүз. Анан китеп кийин чыкты. Мына китепти чыгарган ушул Алишер Ишимовго эң чоң рахмат. Эми Алишер да кайтыш болуп кеткен экен, жаткан жери жайлуу болсун. Баягы мындай сөздүн ачык жакшы, бул таластыктардан чыккан эрлер, шерлер көп да. Анан баягы бизнесмендерден биринчи Алишер чыкты. Ушундай 50 000 нускада чыгарыш деген менимче азыр эле мындай китеп чыкпайт 50 000 нускадачы. Азыр 1000 нускага араң спонсор тапсак болот дебейсизби? Анан кийин мына жакында эле Болотчер кайтыш болду. Жаткан жери жайлуу болсун, шарылдаган, бапылдаган ачык шар жигит эле. Анан ал жигит дагы мен ал кишини дагы сүйлөшүп, тиги Ашкемдин жанагы студенттик күндөлүгүн чыгартып калдым да. Ада жакшы болду. Анан адегенде баягы Тергенге ТИУга баягы депутат кезинде жардам берген. Анан токтоп калды дагы, чыгарган киши жок. Анан кайра айттым, Болотчер эми өзүңдөн башка шер жок экен. Деп, анан болуп туруп анан 1000 экземпляр чыгарганбыз. Ошо 50-жылдардагы күндөлүгү да Ашкен. Менимче эгер бул түшүнгөн кишиге мындай да, ал күндөлүк жалаң эле Ашкенин күндөлүгү эмес да. Ошо 50-жылдардагы студенттердин күндөлүгү. Ошол убакта көз караш, ошол убакта баягы кийин 60-жылдагы кереметти жараткандардын мууну болуп атпайбы? Кинодон, тиги адабияттачы, 60-жылдарда керемет деп. Ошондогулар ошо 50-жылдардын студенттери да. Ашым Жакбековдун замандаштары мына Бексултан Жакиев дагы башкалар да. Ошолордун баягы күндөлүгү деп ойлойм да. Ошон бул күндөлүк ошон менен баалуу да. Ошон үчүн Болотчерге да чоң рахмат, Алишерге да чоң рахмат. Мына ушул бир эле кишинин чыгармачылыгы менен бул Кыргызга эң чоң зор милдет иш жасап кетишти. Миң жылдык өткөндөн кийин ошол 1000 жылдыктын өтүү хроникасы катары бир жакшы альбом чыгардыңыздар да. Манас 1000 деген. Бул альбомду дагы өзүңүз түзүүчү болуп, өзүңүз баягы чыгардыңыз. Бу жерде баягы Чүй областынын губернатору Тойчубек Касымов баягы жүрөт, баш сөзүн жазып кылган экен. Учкун концернинин башкы директору Каныбек Иманалиев үчөөңүздөр чыгарган экенсиз, бирок негизги эмгек сиздики экени көрүнүп турат. Анан ушул китеп жөнүндө дагы айтсаңыз, канча иштедиңиз, кандай болду? Бул кагазы дагы өтө баягы сапаттуу экен, сүрөттөр, бул жердеги фото сүрөттөр, анан деги эле Манаска байланышкан бир топ эмгектердин баары кириптир. Негизи бул китеп дагы ар бир үйдө турчу китеп экен. Бирок тилекке каршы мунун нускасы болгон 2000 болуп чыгыптыр. Анан бул баягы белекке берилчү өтө жакшы китеп болуптур да. Ошол китеп боюнча дагы айтып берсеңиз. Бул китеп боюнча мындай болуп калды. Байым Манас 1000 жылдыгында Манас маалымат деген басма сөз борборун жетектеп, мына ушу китеп жагынан гезит журнал жагынан иштешип калдык да. Анан ошондо көп материалдар топтолгон. Жана Америкадан келген BBC, CNN, France Press, көбү ошол келгенде бүт баарын баягы кошо жүрүп, көрсөтүп дегенде, анан алардын пикирин угуп, анан жана CNNден келген бир жигит айтты. Мен айттым, мен баягы журналисттер мындай кээде жөн эле мындай кандай десек, көңүл улап айтып коет да, жакшы экен, окумуш экен депчи. Анан тиги айтты,
ошондо манас дирекцияда отуруп кадимкидей сүйлөштүк. Анан мен сурадым, кандай таасирде калдыңар, чын айткыла депчи. Биз биринчи жолу ушундай чоң ишти өткөрүп атабыз, кемчилик болуп аткандыр депчи. Ошондо CNN'дин ошо оператор айтты, жок, мен көп эле жерде болдум, көп эле дүйнө өлкөлөрдө болдук, көп эле элдер менен аралаштык, бирок ушундай мына эпикалык чыгармалар зор экен. Анан ошо мындай эми көркөмдөп айтканда дейт, ошо эпика менен азыркы элдин экөө мындай камыр жумур болуп кеткендей сезилди дейт да. Себеби тиякта дүкүлдөтүп манас айтып атышат дейт, кичинекей балдар айтып атат дейт. А ошол учурда жанагындай улуттук оюндар болуп атат. Анан тамак аш, ошол эле ошо манастын окуясы кече эле, жаңы эле, бая эле болгондой сезилип атат бизге депчи. Биз ушундай жакын кабыл алдык. Албетте биз аны толук окуп түшүнгөн жокпуз, бирок кандай ойдо экен, кандай эмне мазмун ал болуп эле баатырдыгын койдук дейт. Мына азыркы күнгө чейин жетип атканды бул деген укмуш да дейт да. Мындай эпикалык чыгарма, анан этнографиясы, жана манасчылык, ооз-эки чыгармачылык деген бул деген азыркы маданиятта жок болуп кеткен нерсе деп таң калып атат да. Ошондой баа берген да. Анан бул китеп ошон үчүн ошондой көп таасирлер калган. Анан мисалы жанагы ишкер долбоор, мураш ишкер долбооручу. Алар көбүнчө жана конференция, илим издөө, тигде буларда эме кылды. Көптөгөн китептер чыгарылды, которулду мына индия тилине, башкага, тиги еврейге канча бир 10 чакты тилге которулду ошол убакта. Анан ушунча эмгек менет болгондон кийин эми ошол 1000 жылдык эми албетте баягы телевизорго тартылды, радиодо айтылды. Бирок өзүнчө бир мындай бир кыскача бир мындай паспорту деп коебу, же бир баяндамасы, ошондой бир альбом болсо деп ойлоп жүрдүм да. Анан ошондо мына 95-жылы бүттү манастын 1000 жылдыгы. Анан бул 2003 араң чыкты. Ошо 8 жылга чейин өкмөт деле башка деле кыймылдап, анан кой деп демилге көтөрүп атып, анан алып ата Каныбек Иманалиевич тиги учкун ген директор болуп калды. Анан айттык да, мына Каныбек дагы мына өзүң дагы ошондо басма сөздү иштеп жүрдүңөр, прессада иштеп жүрдүңөр, туура? Билесиңер да. Анан айттым да, какай ушундай жалпы эмгек ушуну чыгарбасак болбойт депчи. Анан болуптур деп, анан ошол убакта Чүйдүн губернатору Тойчубек Казымов менен сүйлөшүп, спонсорлук кылды да ошондо. Анан мындагы эмгек мен баягы демилгечи катары, редактор катары, автор, түзүүчү катары башка материалды топтодук. Каныбек да көп жардам берген тияк бягына боюнча. А бирок ошонун баарын алып келип, момундай бир көркөмдөп китеп кылып чыгарыш, дизайнер деп коет азыр. Ошол художниктерге таандык эле да, берсең ал дагы ошол. Мына могу жерде Рысбек деген, Рысбек Исаков художник да мына. Эми бул дагы тилекке каршы кайтыш болуп кетти. Жаткан жери жайлуу болсун, бирок аябай чоң иш кылды. Бул менимче жалаң эле бул манас эмес, жалпы эле кыргыз тарыхындагы, кыргыз полиграфиясы, кыргыз китеп сүрөтүнө чоң эмгек сиңирди да. Себеби ушул эгемендик жылдарында чыккан дээрлик бардык китептерде, окуу китептери болсо бүт баарында ушу Рысбектин эмгеги бар да. Ушул да. Анан ушунда китеп боюнча дизайнер, художник турбайбы? Ооба, Рысбек Исаков деген да. Мына азыр эми дагы жакшы, балдары да ушу атасынын жолун улап дизайнер болуп атышат да. Анан кээде баягы ушу манас боюнча башка материалдар болуп, эмне болуп, эме кылып деп анан мына ушундай. Анан бул жерде мен бул китепти 8 жылдан кийин болсо да чыгарып коелу деген эмес. Анан болгону мен кыргызча даярдаган материалдын көбүнчө. Анан ушу Рысбек айтты: Памирбек, эми ушунча эмгек кылып атабыз. Сен эринбей орусча материалдарды кош депчи. Анан орусча материалдар көп эле да. Анан могу биздин манасчылардын, окумуштуулардын өмүр байында жалаң эле кыргызча болчу. Сүрөтчүлөр. Анан ошонун баарын мен орусчага которуп, орусча бердик. Анан ошо жакшы болгон экен да. Анан ошон үчүн Рысбек баягы жөн эле сүрөтчү эмес, кээде редактор катарында кеңешин берген да. Ушул жагы менен баары чыкты. Анан эми бул китеп азыр мындай эми муну кайра басып чыгарса деле болот эле. Бирок эми эмеси болбой атпайбы? Баягы эле шарт, баягы эле акча жоктугу. Билбейм ошол. Бирок манастын 1000 жылдыгында ушу мындай жакшы эле иш кылып койгон окшойбуз деп ойлоп атам да. Өзү мына сиздин чыгармачылыгыңызда баягы бул китеп чыгаргандан тышкары дагы ошо Манаска биринчилерден болуп күйгөн
Алыкул Осмонов деген акыныбыздын баягы үй музейин түзүп, Алыкулдун ырларын чогултуп, Алыкулдун жыйнактарын чыгарып да жүрөсүз да. Анан буга эмне түрткү болду, Алыкулга болгон сүйүүңүз качан башталды дегендей ушуга токтоло кетсеңиз. Эми Алыкулга менин ойлойм баягы туура болобу же туура эмес болобу. Ким ата журтун сүйсө, ошо Алыкулду сүйөт болуш керек деп ойлойм да. Жетескенче Алыкулду ким түшүнсө, ошо ата журтка жакшынакай бир Ак кызматын өтөйт ак дейсиз. кызматын өтөйт, ошо жок дегенде ушуну аракет кылат болуш керек депчи. Анын үстүнөн бир чети мындай болгон. Мен өзүм тетиги деп коеюнчу, тетиги Германияда кызмат кылгам да. Берлинден бери 28 километр. Анан кийин армиядан келгенде менин иним Камчаткага кетти. Анан ада кат жасат да, айылды сагындым, тияк сагындым. Анан ошол жылдарда Алыкулдун ата журту деген китеби чыгып калган. Турар Кожомбердиев түзгөн да. Анан ошону мен салып жибердим. Анан кийин ошо кат келди. Байке, ырас ушул китепти аябай жакшы жибериптсиңер, тим эле укмуш экен. Анан өзгөчө алыкса жүргөндө ата мекенин кандай экенин, Алыкулдун кандай экенин ушуну билет экенсиң депчи. Анан ошондон баштап анан кийин мен деле көптүн бири катары ошо Алыкулдун баягы Бишкекте үйүнө барып көрүп жүрчүбүз. Кеңеш Байкенин айткандары, Сагынбек Ишеновдун айткандары, тарткандары, анан өзгөчө Камбаралы Боголу Аксакалдын күйүп пышкандары, ошолор деле таасир этти да. Анан мен ойлойм, бирок эң негизгиси баягы биринчи түрткүнү Алыкулга деген мындай кызыгууну, жана махабатты деп коечу. Же болбосо мындай Алыкулдун ишкыбозу көрманы болуп калганга бейишоğlu мына Шаршембек Үмөтәлиев агачы. Ошо киши, себеби мен армиядан келип филфактын сырттан окуу бөлүмүндө окуп калдым. Анан ошондо келгенде эле келип эле дароо эле ошо Алыкулдан баштаганда, анан кандай биз деле Алыкулдан чамча окуп билебиз да, бирок ушинтип айтсам. Анан көрсө, анан кийин ошо жанагы эң биринчи Алыкул таануунун баягы пайдабалын түзгөн киши ушу турбайбы? Анан ошондо дагы баягы канча жыл издесе да ошо баягы тайбай кайра улам терең деп изилдеген киши ошол экен да. Анан ошондон баштап мындай Алыкулга улам терең деп мамиле, анан баягы Түгөлбай Аксакалдын бир жазганы бар го. Алыкулду улам окуган сайын улам жаңы ойлор чыга берет депчи. Анан ошол эле Алыкул менен бир чоңойгон Абдырасыл Токтомушев Аксакалдын жазганы бар. Алыкул уйгактай болгон акын депчи. Бир окусаң чыкпай каласың депчи. Анан чынында ушу экөөнүн тең айтканы чын экен да. Улам окуйсуң, улам бир жаңы ойлор чыгат. Анан кайта анан кээ бирөө айтып атпадым, Алыкулду жөнүнө туурагандар болду. Алыкулду өтө эле мындай көкөлөтүп жибергендер болуп атат депчи. Андай болот. Бирок канткен күндө дагы Алыкул мына баягы Манаста айтылгандай ошол күндөн ушул күн Алыкул боюнча болуп, керек болсо жаш муундар Алыкулду башкача жагынан ачып атат да. Мисалы биздин ойго келбеген нерселерди айтат. Жактырганы бар, жактырбаганы бар. Бирок көпчүлүгү мисалы менен баягы Алыкул таануучу болуп калганданбы, же кандай эки жакка барганда байкайм да. Ошо Алыкулдун баягы ырларынан 4-5 куплети же бир куплет айтпаса да бир сабын баягы макалла кап катары айтышат да. Мынтип айткандай депчи. Ушундай деп айтат. Демек ошону дагы жана Алыкул өзү жазган эмеспи? Жолборс сезин чыккандан кийин айылга барсам, айылда Автандил, Нестан, Даражан деген аттар пайда болуп калыптыр. Демек тариелдер. Демек элге китеп жеткен экен деп сүйүнүп калдым депчи. Анан мен да болушу жана элге аралашып жүргөндө Алыкулдун деп мындай айтып сөзгө алат да. Анан ошондо демек Алыкулдун эл менен жүргөндүгү билинет да. Анан жанагы Толубай Сынчы да айткан эмеспи? Артыңда атыңды айтар заман болсун депчи. Ошону Алыкул айттырган да. Демек аты айтылып аткан ошодо, чыгармаларын жок дегенде бир сабынан эки сабынан мисал кылып айтып атса дегендей деп мисал келтирип атса, демек Алыкулдун ошо жашап аткандыгы, Алыкулдун улуулугу, ойчулдугу ушундай болуп ойлойм да. Өзү негизи Манас боюнча Алыкулдун жазган макаласы дагы өтө баягы терең изилдегендиги, Манасты терең билгендигинин далили катары айтсак да болот да.
мындан тышкары дагы сиз мына акыркы кездерде мына кече эле улуу жеңиштин ата мекендик согуштагы улуу жеңиштин 75 жылдыгын белгиледик да. 24 июнда 45 жылы парад болгон экен. Анан 75 жылдан кийин 24 июнда ошол парад Москвада өттү да. Анан ушул боюнча дагы Кыргызстандан ар кандай цифрлар айтылып жүрөт. 160 миң адам өлгөн деп Кыргызстандан, 114 миң өлгөн деп жүрөт, 70 миң өлгөн деп жүрөт, 90 миң өлгөн деп ар кандай цифрлар айтып жүрөт да. Анан сиз ушул маселе боюнча дагы өзүңүз изилдеп, иликтеп, Кыргызстандан жазуучулардан канчасы барган, сүрөтчүлөрдөн канчасы барган, канчасы кандай сыйлыктарды алган, медаль, орден медалдарга татыктуу болгон, ушулар боюнча баягы өзүңүз изилдеп, иликтеп жүрөсүз. Ошол боюнча дагы бир аз айта кетсеңиз, себеби бул дагы өтө баягы албетте бул маселеге өз алдынча бир чоң берүүгө татый турган маселе, бирок ошондой болсо дагы ушул маселеге эмне себептен кайрылып калдыңыз, эмне үчүн ушул маселени күйүп бышып өкмөткө жеткизем деп аракет кылып жүрөсүз, ошого токтоло кетсеңиз. Мындай экен Темеке. Эми кээ бирде ойлойм да, мен баягы тияка бир урунду болуп, бияка бир урунду болуп, анан бир жакшы жыйынтык чыкпай атабы депчи. Мисалы, Үркүн десе Үркүнгө кетип калам мисалычы. Манас десе Манас иштеп калдык. Аналы кул. Анан эми ушул үчөө жетпей аткансың, мына жеңиш тематикасы келип калды. Бирок эми бул баягы шариатта айтып атат го, билгениңди айтпасаң, же жолдогу ташталбасаң болбойт депчи. Анан эми билген, эми ойлойсуң да, башка да адистер бар. Алар айтса болот. Бирок соңку 5 жылда ушул согуштун тарыхы боюнча бир мындай жаңы иликтөө, тактоо деген болгон жок да. Ал турмак ошо мурдагы болгон тактоолор туура эмес кетип калды. Мына 22 июнда баягы согуштун башталышы деп Москванын жанагы Мир 24 деген телевидениесин берди. Мына тиги Россиядан дээрлик 14 миллион киши курман болгон деп. Андан Украинада бир 2 миллионго жакын, 3 миллион, анан Белоруссияда 1,5 миллион, анан кетти ылдырдым. Анан эң акырында Кыргызстанды көрсөттү да. Анан 90 миң киши фронтто кайтыш болгон депчи. Анан ошондо эле менин жүрөгүмө кандай бир жаман нерсе түштү да. Кандай? Себеби дегенде мына бул жерде биздин тарыхчылардан мурун согушка катышкан Сүйүн Керимбаев деген аксакал болгон. Ал киши ошо Ленинградтагы университетти бүткөн. Тарых факультетин. Анан кийин согушка катышкан, аяктан жарадар болуп келип Ленинградты коргон да. Анан келип бизде тарых илиминде ошо согушту изилдеп жазган, тарых музейин уюштурган, биринчи директору болгон. Ошо кишинин мээнеттерине бүт жазылган да. Анан башка да партиялык документтерде бүт такталган. Эми ал убакта статистика, архив жакшы иштечү да. Ошол мына мисалы мен жанагы мына берде Дайыр Асамовдун автографын алып келдим го, ошондо биз 86-жылы алар нердиги түбөлүккө жашайт деген китеп чыгарганбыз. Анан ошондо 9-майда бул кишини чакырып, анан жолугушуу болгон. Анан ошондо баягы сүрөтүнө кол коюп берген да. Анан ошол китептерде да жазылат да. Согушка Кыргызстандан 362 миң киши чакырылган. 362 миң, 362 миң. Бүт партиялык документтерде такталган. Анан алардан кайтпай калгандары 162 миң деп такталат мына. 162 миң, 162 миң. Почти жарымына жакын келбей калды. Келбей калган да. Анан 100 миңден ашык жанагы орден медалдар менен сыйланган, 76 Советтер Союзунун баатыры, 34 жанагы Даңк орденинин кавалери депчи. Анан азыркы кезде бизде мына өткөндө биздин президентибиз сүйлөп атат, 72 баатыр, анан тиги 21 эле Даңк орденинин кавалери депчи. Анан кандай? Биз улам анан өзүбүз ушинтип атсак, бизден үлгү алдыбы мына Москвада 22-жылы 24 деген каналдан берди. Анан жанагы айтып атпаймынбы? Кыргызстандан 90 миң киши эле курман болгон депчи. То есть анда 72 миң кишини жок кылып салыптыр да. 72 миң киши жок. Анан мен мисалы мына 2-3 жылдан бери жанагы акын жазуучулар изилдеп ким барган? Мен эптеп бир 7 кишини таптым да кошупчу. А бул бир эле көрсөтүүдө 72 миң киши дайын жок кетпеди.
Эми ошолордун арбагы баягы биздин эскерүүбүз каяка кетти деп. Ошого капа болуп мен анан тиги айрым гесттерге чалдым, тияка айттым, эч ким деле көңүл бурбайт да. Анан кече тиги мына жанагы Радик Эрикевич Батыршин деген мирдин чоң экен. Ошого кат жаздык. Өзүбүздүн мирдин немелерге жаздык. Эми үчүн кандай ушундай эми Ушу кантип болсун деп. ушундай кантип болсун уят да. Анан эми акын жазуучуларга келсек, мына мисалы эми баарын коюп Манасты айтат, мына жана Манастан баштап атык мына Сагынбай Аксакал. Бул киши деле байкуш көп деле жыргалчылык көрбөптүр, көп азап тосок менен. Сен муну дагы сен Заманы оор болгон. заман оор болгон, сен көлдүк манасчы, сен теңир толук манасчы, ана мына деп бөлгөн дагы болгон экен да, туура. Анан бирок жана өзүн эскертиңер, эми азыркылар түшүнбөсө келечекте балдар түшүнөр, жакшылап жазалы депчи. Мына эми ошентип жүрүп бул киши да кеткен экен. Анан эми бул кишинин тагдыры менен баласы Аманкул, Анан бул кишинин дагы ушу мына мен баягы баласы бар экенин билчүбүз. ДКДга катышкан, алтын саат алып, анан сааты Калимдин колунан саат алган. саат алып, анан саатты жанагы атасынын манасын жазган Акмолдого берип атпайбы, Ибраим Абдрахмановго. Ибраим Абдрахманов мене сиздики деп. Кандай зирек бала, Мына атасынын талантын баалап, тигишинин эмгегин баалап, тигине берип аткан. Кара. Анан эми ушу жигит дагы эми мына Согушка кетип, согушка кетип болгонда. Мына сен өзүң айттың буну мен алган маалымат боюнча Москванын алдында эле 20 жашында экен, ушунда эле окушкан. А сен айтып атасың, 47-жылы Японияда деп. 46-жылы Японияда, ооба. Ушуну өзүң толук айтып койчу. Бул мындай да, бул жанагы биздин Совет армиясынын бир бөлүгү япондор Кытай мамлекетин басып алган, Ракы чыгышты. Харбин эме жактарды басып алган. Анан ошол кезде бул Аманкул ошол Кытай-Япон согушуна ошо советтик армиянын катарында ошол жака барганда. Анан окуя Японияда болду же Кытайда? Кытай менен Япониянын эмесинде чегарасында, Харбинде да, Харбин. Кытайдын азыркы Кытайдын территориясында. Анан ошол жерден анан кийин баягы япондор менен согушуп жаткан мезгил болот. Анан бир япондун солдаттары араба менен кетип аткан экен. Анан бул суу сураппы бирдеке эметип анан япондор кыргызга окшошко кебетеси. Кыргыз экен деп эле баягы эме кылганда анан тил советтик армиянын формасын кийип тургандан кийин анан өлтүрүп койшкан да. Анан сайып өлтүрүп койгон, ошол менен ошо келбей калганда, бирок ошо замандаштарынын айтуусунда Манасты кыйын айтышкен да бул Аманкулчу. Аманкул кыйын айтышкен Сагынбайдын Жаманкул Аманкул деген уулу да. Анан Жаманкулу кече жакын деле кайтыш болду. Жаманкулу деле Манас айтышкен, бирок Аманкул кыйын айтышкен. Анан ошо согушта кайтыш болуп, жаш кезинде ошо 20 жаштарында кайтыш болуп калып атат да. Анан Темирге бир мындай тактай турган нерсе да. Биз 45-жылы сентябрда 2-жүздүнчү согуш бүттү деп атабыз. Ооба. А сен айтып атасың 46-жылы болгон деп. Анан бу кандай? Эми маалыматта ошондой жүрөт да, себеби бул маалыматтар 47-жылга чейин кызмат кылган, чегара кайтарышкан учурлар болгон да. Мен мына былтыр эле Сагынбай жөнүндө бир фильм тарттык, Сагынбайдын 150 жылдыгына карата. Анан ошо Кочкордо Сартбай деген бир аксакал бар экен, 95 жашта, согуштун катышуучусу. Анан ошол киши айтып атпайбы, 39-жылы армияга чакырылган экен. Анан баягы артиллерийский эмеге, артиллериянын баягы частьына кызмат кылган экен да. Кийин 47-жылга чейин армияда болуптур. Практически 9 жылда. Согуштун биринчи күнүнөн акыркы күнүнө чейин катышкан. Артиллерия бок войны деп 2-дүйнөлүк согушта артиллерия чоң роль ойногон да. Анан бир-эки жолу жарадар болгон экен, бирок баары бир согуш бүткөндөн кийин дагы калып, анан 45-жылдагы парадка катышып, 46-жылдагы парадка да катышып, анан 47-жылы келип атат да согуштанчы.
практически Парад кайсы жакта болгон экен? Москвадагы парадка катышканда. 46-жылда парад болду. 45-жылдагы парадка да, 46-жылдагы парадка да катышкан экен да. Тарых айтылат го 45-жылдан кийин парад болгон жок, анан кийин 65-жыл. Жок, бул ошол эмеде катыштым деп өзү Жеңиш айтып атат. Жеңиш парады 24. Жеңиш парады бир жолу болду. Бир жолу болду, 45-жылы анан болгон десе. 24-майда, бирок 9-майда парад болгон да, жеңиш күнүндө Москвада. Анан ошону айтат, анан бул киши баягы орусчаны да мыкты билип калганынан, анан баягы артиллерия эми баягы түз контакт азыраак болсо керек, алыстан атып эметкендиктен баягы аман калса керек да. Анан ошону айтат, анан бул да балким бул киши дагы ошол согуш бүткөндөн кийин деле баягы калса керек. Анан ошону мен бул киши жөнүндө маалыматты укканда анда мына өзүмдүн маалыматым боюнча, демек Японияга чейин барган бул киши экен. Анан мурдагы айтылганда жанагы Узакбай Абдыгаимов дагы ушу Япон согушуна катышыптыр. Анан бу жерден бизде бу Сүрөт музейинде иштеген Тамара Мусаевна деген эжеке болгон. Артиллерист болду. Бул киши да эжеке өзү Япония согушуна катышкан экен да. Анан дагы бир жазуучуну унутуп атам, ким экен. Демек ушу 4 маданияттын өкүлдөрү ушу Японияга чейин барган экен да, согуш, Япон согушуна чейин катышкандар ушундай болупту. Анан дагы бир кызык нерсе, мынагы Харбинден нары Чичихар деген жерде баягы кыргыздар бар да. Ошол жакта жашаган, көп байыркы замандан бери жашаган кыргыздар. Кайсы Манастагы Көчкомандар. Фуй кыргыздары. Көчкомандардын тукуму. Анан ошол фуй кыргыздары мындай алганда булар өздөрүн кыргызбыз деп айтканын жашырышчу экен да. Анан манжубуз деп койчу экен. Манжулардын арасында жашаганда манжубуз деп коет да. Анан 30 канчанчы жылдары япондор Кытайды басып алып эметкенде, япондор каттоо кылыптыр, эл каттоо кылып, анан кийин силер каяктагы манжусуңар, силер кыргызсыңар деп анан кыргыз деп жазган экен да. Анан баягы дагы бир эмени айтышат, ошол советтик бир аскер согуш жылдары совет аскери келип, анан баягы жергиликтүү элдердин кыргызча сүйлөшүп атканын көрүп, угуп, анан алар менен сүйлөшүптүр да, сүйлөшсө тигилер таң калыптыр, сен биздин тилди каяктан билесиң? Ой, бул биздин тил деп анан анан кыргызбыз деп эметкен экен да. Анан деп анан баягы Кыргызстан жөнүндө маалымат бергенден кийин у жакта кыргыздар бар, атайын мамлекетибиз бар, эмес бар деп айтканын угуп, анан тигилер дагы ошо музейинде жазылуу да. Бирок тилекке каршы советтик аскерди эле койгон, кыргыз экен деп. Аты жөнү ким экени белгисиз, балким булдур. Билбейбиз да, ошо Чичихарда ошол эме жеринде. Темке жана Сагынбай Аксакал жөнүндө сөз болуп кетти. 150 жылдыгы деп. Эми 150 жылдыгы болду. Анан жанагы Каркарадагы эстеликке кошо эле бул кишинин дагы бир эстелик өзүң көрдүң. Күмбөзүнө бара турган жол жок. Бул Кочкордо эле мына Улуу Манасчынын жаткан жайы биякта деп анан ошо анан тегерек четин оңдоп койсо болбойт беле. Мына жана да бир макала бердим эле, берсең ошону кайда. Тигине алда, Теңир Манас алда. Мына. Мына ушу баягы Манастын 1000 жылдык учурунда деле, кийин деле болгондо бул кишини баягы Ормонхан айылындагы эле коюп койгон жасалма күмбөзгө барат да. Анан эң коркунуч ошол жерге Куран окуп атышат да. Бул кандай болуп баягы бешиги жок бала бөбөгү жок бешикте окулат да. Анан мында да бир Кудай сактасын бир ой келип кетти оюма. Тиги Мажарстандагы Марта Месарош, тиги Ласо Месароштун кызы да. Анан ошол жакта мен ата-энем өлгөн ушу Бишкектеги мүрзөлөрдөн карап көргүлө деп анан суранганда мен кыдырып карап көрдүм, кыз аскердегичи. Анан ошондо келатып эле бир эме карасам, бир мындай чоңураак темирден жасалган жакшынакай эме туруптур да баягы. Анан эч эме жок. Тактасы жок, жазуусу жок, тиягы жок. Анан мен билбей койдум да. Келип анан тиги күзөтчү кемпирден сурам айтты. Ал деген Жомарт Бөкөнбаевдики болгон деп. Анан ошондо бир
10 жыл болгонбу, 5 жыл болгон алып кеткен экен да. Аны десем айттым, билбейм, ушунда коюп койсо болмок депчи. Анан мен кийин ал ким эжеге жолуктум. Бул жүрүп эжекеге. Аны айттым, ушундай. Анан кийин барсам ошо коюптур. Чынында бул жерде кимдики Жомарт Бөкөнбаевдин эмеси болгон депчи. Бирок сөөгү аларчага которулду депчи. Анан ошол сыяктуу эле Сагынбай Аксакалдыкы бер жакта жанагы жасалма күмбөзү болуп, элдин баары ошол жерге бата кылып атат да. А негизи жанагы жай башына өзүң барып кино тартыпсың мына. Мен мурда тиги беши болгур Мелик Суббекеевдин тарткан киносу бар эмеспи? Баягы мына портретін коюп, ушун үчүн анан эми ошол жака канча бир 2-3 километр жол. Бир 4 километр. Орманхандан ары. Ошого жол салып, көрсөткүч коюп, эстелик тактак тагып койсо болот беле. Мына ошо 18-жылы 150 жылды болгондо биз келип улуттук маданий борбордон кат жазганбыз. Анан 19-жылы 4,5 миллион сом бөлүндү, оңдолот деген кат жооп келген да. Анан ошодон дагы эле жок. Ушул убакка чейин ал оңдолбой эле турат. Эми чынында баягы жолу кичине татаалыраак болгон себептен улам бери жака баягы элдер убара болбосун дегендей 3-4 айылдын ортосуна коюп койгон экен да. Мындай да ушунча болуп баргандан кийин кайсы жерде экен деп билсем. Эми мына мен кызыгып билген үчүн каякта деп сурап ошо айылда ой мындай бар, тигиндей бар деп анан академиядан дагы эмелер эшитип алганбыз. Ошол арпаны аралап уйгактырып эптеп отуруп бардык да. Эми тегинен бир жол жасап койсо болот экен да. Шабыл төгүп эле жакшынакай кылып, анан Кырташ деген жерде турбай, жакшынакай чыксаң бер жак кандай сонун көрүнөт экен беле. Тиги баягы эми бир грейдерди бир күнгө кой берип койсо жасап коет да. Ошол эле да. Анан майын куюп берсе бир жигитке. Мен күлдүм мына. Баягы Манастын 1000 жылдыгында чыңгышып да. Андан кийин ошо юбилейине качкан. Анан кийин абылга чыгып, өкөтөң эле бер жактан барып, баягы Манас тигиндей ошо чындыгында барып жай башына барган жок да. Ушул анан мына Манастын 1000 жылдыгынын 25 жылдыгындагы ушу эки нерсеге мен күйөм да. Каркыраадагы жанагы эстеликти талкаланышы, бу Сагынбай Аксакалдын музейине жай башына жакшынакай бир жол болуп атканы ушул. Эми Кудай буйруса, мына дагы жаңы муундагы таза адамдар келсе, балким ошол иштер дагы ишке ашар. Памирбек агай, сизге терең ырахчылык билдиребиз. Момунча материалдарды көтөрүп келип, ушул Манас 1000 дирекциясынын алгачкы жасаган иштери боюнча бир топ нерселерди айтып кеттиңиз. Алыкул боюнча, ата мекендик согуш боюнча дагы айттыңыз. Ошону дагы көрсөтүп койсоңуз. Эми мына Алыкул сырт жайлоо деген ыры бар да. Анан ошондо эмне үчүн Алыкул жанагы Озек адабиятка, комузга, эне тилге маани берген ушуна чыгат да. Жана Атайды, Карамолдону бүт баарын жазып келип, анын аягында ошонун баардыгы тең ушу Манастын күчүндөгү деген менен мындай чыгарып атпайбы мисалы. Зор Манас көлөмүнгө жетпес ченем, чарчабай 3 ай айса түгөнбөгөн, кыргызда дагы толгон көп укмуштар, чынында баары сенин күчүң белем депчи. Мынакей. Анан ушу Манас жөнүндөгү 4 сабын кара, 4 томдукка тете турабы. Комуз жөнүндө жазганын кара, эне тил жөнүндө жазган, анан ата журтты айтпай эле койду. Демек, анан кээ бирде мен угуп калам да, Алыкулду өзгөчө эле мактай бересиңер, көккөлөтүп жибердиңер депчи. Аны мурдагы эле аттуу башта окумуштуулар деле айткан. Көп болсо бир 30 эле ыры бар депчи. Анан айтам, 30 ыры эмес, бир 5 ыры болсо деле могунда элге калса, таасир этсе жакшынакай да турабы депчи. Негизи чынында Алыкул бул акындардын ичинде эң бир баягы көп муундагы акындарды тарбиялаган акын десек болот да. Ырлар аркылуу өзү түздөн түз тарбиясына катышпаганы менен ырлар аркылуу Алыкулду туурап жазган акындарыбыз канча толуп атат да турабы. Алыкулдун саптарын өзгөчө баягы сулуу аял затына арналган ырларын жаттап алып, далай жигиттер кыздардын жүрөгүн эритип жүрбөйбү?
Эми бул өзүнчө тема. Анан азыркы кезде эмне жумуш кылып атасыз? Бүгүнкү күндө деле ошол Алыкулдун чыгармачылыгын андан ары дагы изилдеп дагы бир жыйнактарын чыгарып атасызбы? Мына мисалы токтоло кетсеңиз. эми согуш жөнүндө тематика болгондо албетте алыкулсуз болбойт экен. Албетте башка акын жазуучулар согушка катышкан, башкалар жазгандары бар. Бирок сан жагынан да, сапат жагынан да Алыкулдукуна жетпейт экен да. Мисалы мына 8 поэма согуш темадагы. Анан 25ке жакын ыр. Алыкулдачы ошол. Анан эми жана өзүң айткандай мына жакында мамлекеттик тил комиссиянын демөөрчүлүгү менен анан баягы биз өзүбүз түзүп редакциялап берген кыргызча, орусча, англисче тилдеги жыйнагы чыкты. Орусчасын баягы Михаил Синеликтин котормолору, анан башкалардын котормолору менен толуктадык. Англисче которгон баягы Уолтер Мэй. Кийин Манасты да которбоду. Ошол. Анан бул текстин баштаганда англисче которткондо Жолон агай демилгечи болгон экен. Анан кийин биз 95-жылы фонд Соростон бир 50 ыр менен чыккан кыргызча, англисче. Анан мында 17-жылдагы Улуттук банктын демөөрчүлүгү менен ошол англисче бир варианты чыккан. Анан мен ойлогонум бир мүдөм бар ошо кыргызча, орусча, англисче болсо депчи. Анан ошо мына быйыл ошо мамлекеттик тил комиссиянын колдоосу менен ишке ашып, мондай чыкты да. Анан бул жерде өзүм редактор болдум, түзүүчү болдум, орусча бөлүгү Синелик боюнча кетти. Анан англисче Уолтер Мэйдин котормосу, бирок ошонун баарын окуп, тактап берген өзүм кызым Аида. Аида Памирбек кызы деп коелучу. Ошол. Анан ушул китепте эми жана Алыкул Манасты кандай барктап, даңктап жазып атат, Өзүң айткандай 37-жылы жазган макаласында айткан. Биз азыр Манаска анча жакшы мамиле кылбай атабыз, жөн үстүлүктөн мамиле кылып атабыз. Кээ бирлер мындай сценарий жаза коюп, башка биреме жаза коюп, Манастын маанисине жетпей атабыз деген жазганы бар. Ошол. Эми ошон үчүн бүгүн мына Куттуу Манас студиясынын төрүндө отуруп, ошо Алыкул жөнүндө, Манас жөнүндө, ата мекенин согуш жөнүндө сөз кылып атабыз. Эми мындай кылсак деген оюм бар да, Темирке. Эгерде шартыңар болсо, башка болсо, ошо Алыкулдун үйүнө да барып дагы, ошо Алыкул жөнүндө кененирээк тартсак, анан бүгүнкү маселе дагы мына акын жазуучулар жөнүндө жазылган материалдар бар. Анан бул ошо Алыкулдун китебин ушу Манас телестудиясынын китепканасына белек кылып берейин. Жакшылык болсун. Рахмат. Жеңиштин 75 жылдык, анан Алыкулдун өзүнүн 105 жылдык экен. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин студиябыздын коногу белгилүү журналист, Манас мамлекеттик дирекциясындагы басма сөз кызматын жетектеген агабыз, бир топ Манас боюнча макалаларды уюштурган журналисттер менен Манасты дүйнөгө даңазалоо боюнча өзүнүн ак кызматын өтөгөн, 1000 жылдык бүткөндөн кийин, майрам өткөндөн кийин дагы мондай Манас деген эң бир керемет альбомду түзгөн, Алыкул таануучу десек болот, Памирбек Шоморович Казыбаев агай болду. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен бүгүнкү берүүбүз соңуна чыкты. Кийинки көрсөтүүлөрүбүздө жолукканга чейин аман туруңуздар. Kara deniz boyunda orgu çan çıkar. Orguan çandı görgünde ennekenin can çıkar. Atandın görgünde orguan çandı karasa.